Салам, эмне жаңылык? Салам, бизде жаңылык көп. Таңдағы актуалдуу жана жаңы маалыматтар. Күн сайын 5+1-де. Саясат. Ком. Экономика. Дүйнө жаңылыктары. Маданият. Күн сайын Марал ТВ жана радиосунда 8:00-дө 60 мүнөт түз эфирде. Кутмандаңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио кармандар, 5+1 программасын көрүп тыңдай баштадыңыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабил алып барам. Кыргызстанда салык кодексинин жаңы редакциясы жарыяланып, өкмөт азыркы учурда бул редакциянын долбоору менен тааныштыруу иштерин да жүргүзүүдө. Ошол салык саясатын аныктаган экономика жана финансы министрлиги бул долбоор же болбосо бул жаңы редакциянын арты менен салык төлөөчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүү жана салык төлөмдөрүнүн түшүшүнүн көлөмүн дагы көбөйтүү максаты жана ишкердик чөйрө үчүн дагы ыңгайлуулукту түзүү, ошондой эле Евразиялык экономикалык биримдигине жана үчүнчү өлкөлөргө экспортту дагы жакшыртуу жана бир катар жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлөрүн дагы убада берүүдө. Биз бүгүн ушул теманын алкагында экономика жана финансы министринин орун басары Бекболот Алиев мырза менен маек куралы деп чакырдык студиябызга. Бекболот мырза, студияда кош келиңиз. Бул 5+1 деген программа, формат менен тааныштырып өтөйүн. Алгач кесиптештерим Бахар Хакимова маселенин бир саясий өңөтүнөн суроо узатса, экономикалык маселе боюнча Айдина Маматисаева сизге суроо узатат. Коомчулукта элдер арасындагы суроолор Жазгүл Садырова тарабынан узатылат. Ал эми дүйнөлүк практика же болбосо бул маселенин бир дүйнөлүк өңөтүнөн Ерлан Сыргакбек уулу карамакчы. Эгерде сиз даяр болсоңуз баштасак болот. Бир суроого 2 мүнөттөн ашпаган убакытта жооп берсеңиз, биз толук кандуу жооп алган болот элек. Анда эмесе Бахар, келиңиз. Алгач ушул салык кодексинин жаңы редакциясын иштеп чыгууга эмне зарылчылык болду? Эмнеден улам кайра иштеп чыгууга туура келди да? Азыркы иштеп жаткан салык кодекси 2009-жылы кабыл алынган. 2009-дан баштап иштейт. Бүгүнкү күнгө чейин 130дан ашык толуктоолор, түзөтүүлөр кирди да. 130 толуктоо дегенде кээ бир толуктоолор бир багытталган бир өзгөрүүлөрдү кабыл алса, кээ бир толуктоолор пакеттүү түрдө аябай чоң өзгөрүүлөр болгон. Ошонун артынан салык кодекси баягындай башында кабыл алынганда бир структуралуу, бир элементтери бирдиктүү болгон бир документ боло турган болсо, азыркы күндө бул ишкерлерге дагы, салык төлөөчүлөргө, ошол эле убакта салык органдарына дагы баягы колдонууда кыйынчылыктар түзүп калды. Биринчи ошол себеп болуп атат. Экинчи себеп 10 жылдан ашуун салык кодекс иштегенде аябай көп талаш тартыштар жарата турган нормалар чыгып атат. Биз ал нормаларды ар дайым баягы экономика министрлигине кайрылган үчүн биз күнүмдүк жумушубузда ошону карап келе жатабыз. Өзүбүзгө бир ушул коллизиялар болгон нормалардын баарын топтогонбуз. Максат ошолордун баардыгын оңдоп түзөө. Анын эң негизги эле максат мына былтыркы жылы пандемия болуп, биздин экономикабызга аябай катуу солгундуу бир таасирин тийгизди десек болот. Эми ошонун артынан экономиканы калыбына келтирүү үчүн, андан ары өсүү, өркүндөшүү үчүн бир кандайдыр бир кардиналдуу кадамдарга барышыбыз керек. Ушул салык кодекси эң негизги инструмент болгондугу үчүн бул жерге дагы кардиналдуу жакшы шарттарды түзүп берсек, биз ойлоп атабыз, ушул экономикабыздагы азыркы дүйнөлүк тенденциядан артта калбай, жакшы бир өсүүгө барабыз деген ниеттер бар. Ошол негизги себептер. Келиңиз Айдина. Сиз айтып кеткендей 130 өзгөртүү жана толуктоо киргизилди, бирок ошону менен баары бир кыйынчылыктар жана карама-каршылыктар болуп келгени айтылууда. Жаңы редакцияланган кодекс ишкерлерге канчалык ыңгайлуу болот? Кепилдик бере аласыздарбы? Кепилдик берүү дегендин өзүнү кандай түшүнсө болот мен билбейм, бирок мамлекеттин азыркы күндөгү мындай жасайм деп биз иш аракетинин артында ошол нерсе турат. Максималдуу түрдө ишкерлерге бир ыңгайлуу шарттар түзүп берели деп. Бул жерде кепилдик берүү дегенде экономикалык процесстер аябай тез өзгөрүп турат.
Ошондуктан мисалы бүгүнкү шарт эртең бир 5 жылдан кийинки шартка дал келбейт. Биз ошол ишкерлердин өздөрүнүн каалоо тилегин, өздөрү айткан баягы тоскоолдуктардын баардыгын жок кылыш үчүн ушул салык редакциянын жаңы кодексин жазуу жумушчу тобуна жарымын бүт ишкер чөйрөсүнөн алдык, коштук. Ошол эле убакта депутаттар бар, мыйзам чыгаруучулар, ошол эле убакта эң мыкты деген эксперттер бар. Мен ойлойм, ушул ишкерлер, жакшы эксперттер, депутаттардын баардыгын чогулуп жасаган жаңы редакция, салык кодексинин жаңы редакциясы бир жакшы бир жыйынтык берет го. Ошол сиз айткан кепилдикти азыркы күндө ошол баардык мүмкүн болгон тоскоолдуктарды, коллизияларды жое алсак, жакшы шарттарды түзө алсак, мен ойлойм ошол өзү кепилдик болуп эсептелет. Келиңиз жазгыл. Азыр көбүнчө ушу ишкерлер жөнүндө ыңгайлуу шарт түзүлөт деп айтып жатасыз, бирок бул жакта дагы карапайым эл дагы салык төлөйт. Анан жаңы салык кодексинин жаңы редакциясында карапайым жарандар үчүн кандай жеңилдиктер каралган жана ошо бул кодексте жарандар кандай өзгөрүүлөрдү күтө алат? Биз туура түшүнүшүбүз керек, карапайым калк, ишкер деп бул баягы өзүбүздөй күнүмдүк турмушта бөлүп койсок болот, бирок салык кодекси үчүн карапайым калк, ишкер башка деп бөлүнбөйт. Салык кодекси үчүн мамлекет бар жана салык төлөөчү бар да. Биз ишкерлерге деп эмнеге айтып атканыбыз, салыктын 95%-нан ашыгы ишкерлер төлөйт. Ошондуктан жалпысынан ишкерлерге ыңгайлуу шарт түзүү дегенин артында жалпы салык төлөөчүлөрдүн баардыгына шарт түзүп берүү деген максат коюлуп атат. Эми сиз айтып калгандан мен да жооп берип коеюн, карапайым калк үчүн деп. Бул жерде жеке адамдар үчүн алар мисалы эгерде ишкердикти аткарбаса бир 3 салыкты төлөйт да. Бул киреше салыгын төлөйт, жер салыгын жана мүлккө болгон салыкты төлөйт. Азыр жумушчу топтун арасында ушундай сүйлөшүүлөр жүрүп атат, диалог болуп атат. Жер салыгы менен мүлк салыгын бир эле салык кылып койсок болобу? То есть эки түрдүү отчет берип, эки түрдүү салык төлөбөй. Киреше салыгы боюнча жаңы конституциянын редакция, жаңы конституциянын долбоорунда дагы ошол нерселер камтылып кеткен эле. Жеке адам баягы эң минималдуу жашоо корзинасына жетпеген акчага салык төлөш керекпи, төлөш керек эмеспи депчи. Биз ошон үчүн жеке адамдардын салык төлөө принциптеринде дагы минималдуу салык төлөнбөй турган порокторду карап чыгышыбыз керек да. Ушул жерлеринен мен ойлойм карапайым калкка эң жакшы деген бир буларга да жакшы бир шарттар түзөбүз да. Ерлан, салык кодексинин ошол жаңы редакциясын иштеп чыгууда кайсы өнүккөн өлкөлөрдүн баягы практикасына дагы көз жүгүртүп көрдүңүздөрбү? Биз бир эле салык кодексин жазып атканда эмес, деги эле күнүмдүк жумушубузду алып барып атканда дүйнөлүк практиканы карап турушубуз керек. Себеби бая алгач айтып кеттим, экономикалык процесстер аябай тез деңгээлде өсүп атат. 2009-жылы салык кодексин жазып атканда биз эч оюбузга деле келбейт болчу. Азыркы күндөгү соода саттыктагы жаңы технологиялар, IT технологиялар, электрондук аянтчалар да, бул нерселердин баардыгын биз эске алып атабыз. Андан тышкары азыр мисалы киреше табуунун башка жолдору чыгып атат да. Интернетте отуруп алып эле блогерлер табып атат, же болбосо интернеттен сатуулар болуп атат, интернетте бир рекламадан табып атат. Бул нерселердин баардыгын биз эске алабыз. Бирок ошол эле убакта мен айтып коюшум керек, биз эми Американын же болбосо Европанын тажрыйбасын эске алабыз дегенден мен алысмын. Себеби алардагы шарт башка, биздеги шарт башка. Эми могу СНГ мамлекеттеринин арасында, ЕЭП мамлекеттеринин арасындагы бүт салык системасын биз билебиз. Аны биз албетте баягы өзүбүз жазып атканда параллельно коюп туруп ошону менен салыштырып кетебиз. Бирок азыркы күндө ишкерлер дагы айтып атат, эксперттер дагы айтып атат, ушул аймакта биздин Кыргыз Республикасынын азыркы күндө иштеп жаткан салык кодекси эң бир жакшы либералдуу салык кодекстердин бири болот. Себеби ставкалары өтө аз, төмөн, салыктын саны дагы аз.
бирок ошого карабай баягы мен айтып кеткен тоскоолдуктар, коллизиялар, андан тышкары баягы салык жол жоболорунун татаалдыктары ушул маселелер болуп атат да. Биз бул маселелерде албетте азыркы жакшы заманбап технологияларды колдонгонго аракет кылабыз. Бул технологиялардын бири мисалы акыркы мезгилдерде Грузияда колдонгон эң жакшы бир мындай мисал катары Россияны айтып кетсек болот. Россия азыркы күндө ар бир товар жүгүртүүнүн башынан баштап акыркы керектөөчүгө чейин байкоо жүргүзө алышат. Биз дагы ошол нерселерди киргизебиз буюрса. Келиңиз кайрадан Бахарга айтып келели. Ошол быйылкы жылы бажыдан түшкөн салык бул биринчи кварталда 3 айда баягы 86% дээрлик 87% экен. Толук эмес да. Мындайда эмне себептен толук чогултулбай калды жана мындайда бюджет канчалык зыян тартат? Деги эле ушундайда кандай чара көрүлөт да? Туура салык менен бажылык төлөмдөрдү пландаштырууда биз баягы экономикалык процесстерди, экономикалык өсүүнү пландаштырабыз да биринчи албетте. Андан бажыдан келген төлөмдөрдү пландаштырууда биз импортты болжолдойбуз, канчалык деңгээлде болот деп. Бирок өзүңүздөр көрүп атасыздар, импорт деген бул бир гана биздин мамлекеттен көз каранды эмес, бул ошол эле убакта биздин коңшу мамлекеттерде баягы товар ташып алып келе турган биздин өнөктөш мамлекеттердеги саясий чечимдери же болбосо экономикалык абалдарына байланыштуу болот. Ошонун аркасынан чындыгында биринчи кварталда биз ойлогонбуз баягы пандемиядан кийинки импорт алып келүү тез өзүнүн калыбына келип калат деп ойлогонбуз, бирок андай болбой калды. Ошентсе дагы 87% деп атасыз. Ошондой деңгээлде аткаруунун өзү дагы чоң жетишкендик болду да. Ал эми ошол жерде аткарылбай калганда эмне чараларды көрөсүздөр дегенде, биринчиден биз себептерин анализдеп көрөбүз. Эгерде ошол жерде себептери объективдүү, себептерге жараша болсо, анда биз ошол пландаштыруудагы методдорду пландаштыруунун өзүн карап чыгабыз. Канчалык деңгээлде биз туура пландаштырып атабыз деп. Ал эми бюджеттин жетишпестиги, бул бир эле кварталдагы жетишпестик менен биз бир чоң бир зыян тартабыз дегенден алысмын. Себеби бюджеттин өзүндө өтө көп инструментарийлер бар. Ошол утурумдук тартыштыкты же жылдык тартыштыкты кантип жаап кетебиз деген өзүбүздүн инструменттер бар. Бул баалуу кагаздар же болбосо казданда турган остаток деп коебуз. Ошол акчалар менен биз утурумдук жетишпестикти жаап кете беребиз дагы. Жылдын аягына барганда баардык дефицитти кантип жаабыз, ошонун баардыгын тууралайбыз да. Ошол. Айдина келиңиз, экономика багыты боюнча. Ошо салык кодексинин жаңы редакциясын иштеп чыкканга негизинен каражат керек делеби? Анан ушу мамлекеттик бюджет салык төлөмдөрүнөн толот эмеспи? Анан мындай суроо, эгерде киреше ушу төлөмдөрүнөн жаңы салык кодекс менен бюджетке дагы да киреше болор күтүлүүдөбү? Биринчи айтып коеюн, жаңы салык кодексинде баягы максаттарын айтып кеттим да. Эң ыңгайлуу шарттарды түзүү, бардык документтеги салык кодексинде бардык карама-каршылыктарды жоюу жана ыңгайлуу шарттарды түзүп берүүдө. Бунун өзү канчалык ишкерлерге ыңгайлуу шарт түзсөң, канчалык талаш тартыштар аз болсо, жол жоболору жеңил болсо, ишкерлерге дагы жеңил болот да. Бул ишкерлердин баягы кандайдыр бир бөлүгү көмүскөдө иштейт да, ошону чыгарганга жардам берет. Биринчиси ошол, экинчиси жол жоболорун жакшыртуу дегенде биз ошол товар жүгүртүүнүн башынан аягына чейин байкоого алуунун механизмдерин киргизебиз, бирок бул ишкерлерге эч кандай бир оордук келтирбей турган механизмдер болот. Бул дагы болсо көмүскө экономикадан көпчүлүгүн чыгарганга бизге мүмкүнчүлүк берет. Ошонун аркасынан мен айта алам, жаңы кодекс менен келип түшкөн бюджеттик кирешелер албетте бир кыйла көбөйүш керек, бир кыйла чоң болуш керек. Салык кодексин жазууга чыгым болобу, болбойбу деген суроого, албетте эгерде мамлекетибиз жакшы болуп, азыр мындай көп кирешелүү бюджет болгондо биз ар бир экономикалык процесстерге, экономикалык маселелерде албетте акча бөлүп турушубуз керек.
жаңы конституцияда дагы жазылып кеткен ар бир мамлекеттин өсүшү, мамлекеттеги программалар, мамлекеттеги чечимдер баягы илимий негизделиш керек. Илимий негизделди деген бул ошол биздин илимий институттар, эксперттер ошонун баардыгын аябай кылдат изилдеп чыгып, ошонун артынан гана документтер пайда болуш керек деген. Бунун баары чыгымдарды талап кылат. Бирок бүгүнкү абалды биз эске алып, кыйын эксперттер менен сүйлөшүп көрсөк, алардын бир канчасы даяр, биз бекер эле иштеп беребиз. Элибиз үчүн бекер иштегенге даярбыз дегендер бар. Ал эми башка каражаттар керек болсо, биз азыр өзүбүздүн өнөктөш донорлорго кайрылдык. Көп акча кетпейт. Мурда айтып калышат эле го, көп бир пакет закондор жазганда канчалаган миллиондор кетет деп. Андай эмес, бунусунда көп акча кетпейт. Биздин экономика жана финансы министрлигинин алкагында гана биз ишти алып барабыз. Эми кетсе баягы эл менен талкууга, жогорку кеңеште чоң бир жыйындарды өткөзүүгө, же болбосо мындай сыртта бардык башка эксперттерди топтоп алып ошол жыйындарды өткөзүп, анын түшүндүрмө иштерин жүргүзүүгө гана кичине анча-мынча баягы жакшы деген эксперттерге акчасын төлөп берүүгө гана кетпесе, көп акча кетпейт. Анан азыркы учурда эми азыр салыктын ишкерлерден түшүүнүн көлөмү өсүшү мүмкүн деп тагыраагы өсө тургандыгын дагы белгиледиңиз. Азыркы учурда салык төлөөдө кайсы көйгөйлөр менен туш болушат ишкерлер? Биринчиси, салык төлөөдө эң мындай көпчүлүгү баягы чакан бизнес, орто бизнестегилер айтып калат. Эми чакан бизнес дегенде бул кичинекей бизнес дагы, ал жерде ишкердүүлүктү ишкер өзү эле алып барат да көбүнчө. Ишкер өзү алып барат, же болбосо бир-эки жардамчысы бар, бир эми ашып барса бир 10 адам. Анан ошол жерге дагы салыктык жолжоболорду баягы ай сайын отчетту же квартал сайын отчетту тапшыруу, счет фактураларды жазуу, анан алып барып жылдын аягына барып декларацияны толтуруу деген процесстер кээ бир адамдар үчүн баягы эми атайын билими жок болсо бул да кыйын болот экен да. Ошондуктан ишкерлер, ошол чакан орто бизнестеги ишкерлер айтып атат, биз үчүн дейт салыктын көлөмү кыйын эмес, биз үчүн салыкты төлөөдөгү силердин жолжоболоруңар кыйын болуп атат. Процесстин өзү. Кантип тапшырабыз, же болсо барсаң очередь болот, кезек күтүп каласың, убактың алат деп. Эң көйгөйлөр ошолор болуп атат. Биринчиси, экинчиси баягы туура эмес кээ бир нормаларды түшүнбөй башкача отчет тапшырып же башка бир неме кылып койгондо аны оңдоо түзөөдөгү салыктык кызматкерлер менен болгон талаш тартыштар болуп атат. Ошол талаш тартыштардагы өзүнүн жолдору жазылган да, ошол жолжоболордун дагы кыйындыгы, алар менен талаш тартышты негиздөө үчүн дагы атайын билим керек экен. Ушул нерселер биз үчүн кыйын болуп атат. Максималдуу түрдө чакан бизнеске мындай эң оңой жол менен эле мончо төлөйсүң, мындай бир эле жолу отчет тапшырасың деген жолго барбайсыңарбы деген бир сунуштар бар, биз аны да карап атабыз. Түшүнүктүү. Келиңиз анда эмесе Жазгүлдүн суроосуна. Кыймылсыз мүлк коомдо ошо көптөгөн пикирлер жаратат. Бири ушул эми бюджетке акча түшөт деп айтса, айрымдар ушу терс пикирлерди айтып келет, оорчулук жаратат деп. Анан бул жаңы редакцияда ушу кыймылсыз мүлк жагы, мүлк салуу жагы кандай каралган? Мен тактап кетейин дедим эле, кандай оорчулуктарды жаратат экен. Жол мен биз ушул бая айтып кетпедимби? Ушул атайын орган болгондон кийин, салык саясатын жүргүзө турган орган болгондон кийин бүткүл республикада салык төлөөчүлөрдүн кандайдыр бир суроолору болсо бизге кайрылышат. Бул жерде мен ушул кыймылсыз мүлк боюнча көп деле мындай суроолорду же болбосо бир пикирлердин келип түшкөнүн байкабадым. Бул эми мындай салык кызматкерлеринин ишеним маселесин дагы кошуп. Бирок мен ойлойм, кыймылсыз мүлк деген салык бизде аябай эле мындай ыңгайлуу, эч бир оорчулук келтирбей турган салык болуп эсептелет. Бүгүнкү күнгө чейин өзүңүздөр билесиздер, жеке жарандар болсо бир 80 квадрат метрге чейин жеке үйү же болбосо баягындай
жеке үй болсо, квартирасы жеке үй болсо 150 чарчы метрге чейин эч нерсе төлөбөйт. Андан ашкандан кийин дагы анын ставкалары, анын баягы өлчөмү аябай эле аз. Албетте баягы жарандар биз көнгөн эмеспиз да, бизде салык төлөө маданияты баягындай жогорку деңгээлге чыга элек. Кээде может унутуп калышыбыз мүмкүн. Салык төлөшүбүздү билбей калышыбыз мүмкүн. Ошонун артынан көп жеке жарандар ушул салыкты төлөбөй калат дагы. 1-2 жылдан кийин салык кызматкери барып аны таап туруп анан ага бергенде азыркы күндөгү нормаларга ылайык бир эле салыгын эмес, анын үстүнө туумдары болот, анын үстүндө санкциялар болот. Ошону менен чындыгында кичине оорчулук жаратып калышы мүмкүн. Бул ойлойм мен салык төлөө маданиятын биз жалпы элге сиңиришибиз керек. Жалпы эл ошол салык төлөө маданиятын кичинекей мектептен баштап ошону биле баштай турган болсо, бул көп деле оорчулук жаратпайт. Ишкерлер үчүн ооба кичине оорчулук бар. Ал баягы чоң мисалы ишканаларда иштебей турган мүлктөр болуп калышы мүмкүн да. Иштебей азыркы күндө ошол өндүрүштө колдонулбай турган мүлктөр бар, бирок ага дагы салык төлөйт. Бул оорчулукту келтирет албетте, бирок ошол эле убакта кыймылсыз мүлктүн салыгынын бир баягындай инструменти катары биз эсептейбиз. Ушул иштетпей турган немелерине, баягы имараттарына иштетпей турган, өндүрүштөгү турган баягы оборудованиялардын баардыгын эгерде иштетпей эле тура берип турган болсо, анда салыкты көбөйтө бериш керек да. Бул аны түртөт да. Же өзү иштетиш керек болот, же болбосо иштете турган адамга сатыш керек, же бериш керек болот да. Бул ушундай механизм бар. Албетте биз даярбыз, эгерде бир кандайдыр бир бул жерде дагы бир оорчулуктар жараткан же терс бир моменттер боло турган болсо, биз карап чыгабыз. Анан бул жерде сиздердин дагы жаңы редакциядагы бир максат катары салык кызматкерлеринин элге болгон же салык төлөөчүлөргө мамилеси дагы каралган. Негизи эле кээ бир аймактарда айрыкча ушул салык кызматкерлеринин бир өкүмдөр мамиле кылганы дагы буга чейин айтылып келген. Негизи эле бул түшүнүктү өзгөртүүгө кандай аракет жасалат жана бул канчалык маанилүү? Бул эң бир маанилүү факторлор. Бул дагы албетте ар бир реформа, жаңы салык кодекси болобу, башка реформа болобу, биз аны жаңы бир документ жазып койгон менен эле ал ишке ашып кетпейт. Анын жакшы ишке ашып кетишинин эң негизги өбөлгөсү катары бул ошол жазылган документте жазылган мыйзамды ишке ашыруудагы кызматкерлер, ишке ашыруудагы тараптарды ошол эле убакта айтып кеттим мен, салык төлөө маданиятын көтөрүш керек дегендей. Бир жагынан ишкерлер ошол салык төлөө маданиятын көтөрө турган болсо, экинчи жактан салык кызматкерлери бул баягы сиз айтып аткандай өкүмзар мамиле эмес, тескерисинче ар бир салык төлөөчүгө максималдуу түрдө жардам берүү, кызмат көрсөтүү деп түшүнө билиш керек. Биз салык кызматкерлери биздин жумуш ушу салык төлөөчүлөргө максималдуу түрдө жардам берип, ошолор салык төлөөнүн милдеттер, нормаларын жакшы, туура колдонууга өтүш керек деген гана баягындай немен сиңириш керек салык кызматкерлерине дагы. Бул багытта эки тарапта иш алып барып атабыз. Биринчиси, азыркы күндө салык кызматкерлери же салык органдарына сен канчалык деңгээлде салык топтодуң, сен канчалык деңгээлде бирөөгө штраф салдың, дагы башка деген бир ошолордун жумушунун натыйжалуулугун баалоо индикаторлору бар да өзүнчө. Биз ошол индикаторлорду да өзгөртөлү деп атабыз. Канчалык деңгээлде сен ошол канча салык төлөөчүгө ошонун өзүнүн милдетин туура аткарууга жардам бердиң дегендей бир индикаторлоргачы. Дүйнөнүн көп мамлекеттеринде, өнүккөн мамлекеттеринде индикатор катары сен канчалык деңгээлде салык төлөдүң, сиз айтып аткан планга чыктыңбы, чыкпадыңбы деген индикатор жок. Ал бизде гана ошо мурдагы Советтер Союзунун алкагында калып кеткен мамлекеттерде гана бар, башка мамлекеттерде мындай индикатор жок да. Ошондуктан биз дагы ошол индикаторлорду алмаштырып, канчалык деңгээлде натыйжалуулугун баалоо системасын киргизебиз. Бул биринчи багыт. Экинчи багыт, биз айтып атабыз, ушул төлөө борборлорун
жасашыбыз керек. Биринчи кадам катары Бишкекте көп функционалдуу тейлөө борборун жасоого кириштик. Ал боюнча тиешелүү имараттар бөлүнүп берип, тиешелүү концепциялар жазылды. Ал жерде салык төлөөчү кирип, өзүнө мамлекеттен кандай гана кызмат болбосун, эмне гана отчет болбосун, ошонун баардыгын бир жерде барып, бир убакытта жакшы бир консультация алып, ошол жерде аткарып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүп берүү деген. Ушул эки тарап менен иш алып барсак, мен ойлойм, салык кодексинин гана милдети эмес, бул биздин жалпы мамлекеттик органдардын милдети. Ошол элдин салык кызматкерлерине болгон ишенимин ушун менен көтөрө алабыз депчи. Албетте бул өтө оор жумуш, бул бир эле күндө болуп кетпейт. Мен ойлойм, талыкпай эгер ушул тарапта иштей баштасак, биз албетте ишенимин көтөрөбүз. Келиңиз Ерлан. Айрым өлкөлөрдө ошол Facebook, YouTube сыяктуу бир чоң онлайн платформаларына салык салынып жатат. Бул жаатта бизде кандай болот? Бул жаатта да биз ойлодук, мындай былтыртадан бери ишти алып барганбыз. Эми туура түшүнүш керек. Ошол эле Facebook, Amazon, Google да, мындай чоң ушундай бир сиз айтып кеткен YouTube, булар өтө чоң мамлекеттер. Буларга аябай кылдат, этияттык менен мамиле кылбасаң, өтө чоң компаниялар да. Булардын мамлекетте болушунун өзү бул чоң жетишкендик. Ошол мамлекетте болуп, ушул аркылуу биздин жарандар колдонуп иштеп атканын өзү башка инвестицияларды, башка ишкер чөйрөсүн өнүктүрөт да. Ошондуктан бунун баары эле сен салык төлөшүң керек экен деп эле мындай катуу айтканда тарс этип туруп эле ала баштасак, булар репутацияга аябай катуу таасир этет дагы. Бир эле убакта кээ бир айрым мисалдар бар. Ошол мамлекеттен чыгып кетиши мүмкүн, жөн элечи, жаап коюшу мүмкүн, блокировать этип. Бирок биз былтыртадан бери ишти алып бардык. Азыркы күндө салык кодексине чейин эле биз киргизебиз деген максатта мыйзам долбоорун жасап чыкканбыз. Ал мыйзам долбоору азыр жогорку кеңеште кароодо турат. Ал жерде биз ушундай шарттар түзүп атабыз. Ошол чоң компанияларга удаленный доступ менен ошол жакта туруп эле салык кызматынын сайтына кирип, сиздер эгерде өзүңүздөрдүн репутацияңыздарды түшүрбөйүн, өзүңүздөрдүн компания как таза салыктан качпаган компания катары эсептесеңиздер, анда ошол салык кызматынын сайтына кирип туруп эле, ошол алыстан туруп эле регистрация, эң жөнөкөйлөтүлгөн регистрация өткүлө дагы, анан салык төлөөнүн өлчөмдөрү дагы, салык төлөөчүлөр принциптерин дагы жазып койгонбуз. Ошол өзүңөр силерге бай ишеним катары да, силер чоң компаниясыңар, канчалык ушул Кыргызстандан киреше таап кеттиңер, ошого жараша салыгыңарды төлөп койгула деген принцип менен мыйзам киргизгенбиз. Буюрса ал мыйзам бул салык кодексине чейин дагы ишке кирип калышы мүмкүн. Эгерде ага чейин үлгүрбөсөк, анда албетте салык кодексине камтып кетебиз. Алар эгерде киреше салыгын төлөбөй турган болсо, анда ага карата дагы бир чара колдонулабы же? Азыркы күндө ошол жер мындай чоң бир талаштар мындай неме кылып атат. Кантип биз ошолорго ошондой чара көрө алабыз дегенчи. Бир жагынан баягы бизде мурдагы административдик методдор менен эле колдонгонго көп мындай көңүл буруп калганбыз да. Биз бир милдет коюшубуз керек, төлөйт деген, эгер төлөбөсө чара колдонушубуз керек деп. Азыр тенденция башкага кетип атат. Дүйнөлүк тенденцияда ошондой чоң компаниялар наоборот милдеттеме койсоң салык төлөйсүң деп. Алар өздөрү ошо кызыктар болот. Себеби дүйнөгө жарыялай берсең, мисалы Google биздин мыйзамдарды же болсо башка бир компания биздин мыйзамдарды аткарбай жатат, бул төлөбөй атат деген нерсенин өзү баягы биздин чара колдонгондон да чоң репутациялык урон келтирип коюшу мүмкүн да. Ушул принциптери кичине өзгөрүү менен кирип атат. Түшүнүктүү. Бул темага дагы айтып келебиз. Урматтуу радио көрөрмандар жана телекөрүүчүлөр, бизде жардамалык төрмөк бар экен. Андан кийин программабызды улантабыз.
Кутмантан, Кыргызстан. Так жана ачык маалымат. Кызыктуу программалар, керектүү кеңештер. Саясат, экономика, бизнес, коомдук турмуш. Дүйнө окуялары. Марал радиосу менен бийиктикке бирге. Марал радиосу сиздин колдоо күтөт. Көз карандысыз медиа түптөөгө салым кошуңуз. Берөзланта урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио көрөрмандар, Бекулов мырза, ушун эле улай мисалы эми онлайн тармакта азыр ютуберлер же болбосо, ушул YouTube аркылуу дагы Кыргызстан жарандары каражат тапкан учурлары дагы көп. Анын алды дээрлик бир $10,000 чейин тапкандар дагы бул эми интернет айдыңында ачык эле айтылып жүрөт. Аларга карата дагы бир эми чоң компанияларга болбосо, бул эми Кыргызстан жараны катары дагы салык төлөө маселеси дагы каралабы? Себеби чакан дүкөн иштеткен адам төлөп атат, бирок миллиондорду кармаган блогер эркиндикте, мындай айтканда, салык төлөөдө эркин. Бул боюнча ушул конкретно ушундай немеде салык тапкан адамды кантип салык төлөтөбүз деген механизмдер жок, бирок жалпы салык кодексиндеги киреше салыгын төлөө механизмин өзү камтып кетет. Себеби ал жерде жазылган жеке адам, же ишкер болобу, кандай болот, жеке адам өзүнүн киреше булактарын көрсөтүш керек. Ал киреше булактарына эмне кирет дегенде бардык жактан тапкан кирешелердин бардыгы ошол киреше булактарына кирет. Андан кийин кайсыл нерселерди ошол салык төлөнбөй турган кирешелер болуп эсептелет, аларды алып салып, анын калганынан салык төлөөгө милдеттүү ар бир жеке адамды. Бул жерде биз ишкерлерге эмнеге көңүл бурганбыз? Ишкерлердин иши бул күнүмдүк процесс болуп турган үчүн ал жерде көп механизмдер бар. А жеке адамдарга, сиз айткан киреше тапкан адамдардын категориясы үчүн 2022 жылдан баштап баягы жалпы декларацияга өтүү деген биздин принципибиз бар. 2022 жылы бир Кыргызстан калкынын 40-50% чейин категорияларды киргизгенбиз. Ал эми акыркы баягы пенсионер, студент деген категориялар 2025 жылы кирет. Ошол 2025 жылдан баштап салыктык кодексте ошол ар бир категория үчүн каралдыбы, каралбадыбы, бирок 25 жылдан баштап баарыбыз милдеттүү болобуз. Жылдын аягында бирдиктүү декларацияны тапшырып, канча киреше таптык, кайсыл жакка жумшадык, эмне мүлк алдык, эмне мүлкүбүз бар дегенчи. Ушул жерден эле чыгып калат алардын мүлкүчү. Себеби азыркы күндө бир калктын бир 80% декларация тапшырбай, ишкерлер жана баягы мамлекеттик кызматкер, муниципалдык кызматкерлер гана тапшырып аткан болсо, көп сөз жазылып атпайбы? Алар башка туугандарына жазып коюп атат, тиңдей кылып атат деп. Ошол нерсе 25 жылдан баштап жалпы декларация өткөндө жок болот. Ар бир адам өзүнүн кирешесине да, чыгашасына да өз алдынча жооп беришке жетишебиз да. Ушул менен биз баардык камтып кетебиз. Келиңиз Бахар. Салыктардын түшпөй калышы боюнча да, мисалы азыр Кытай менен чек арабыз жабылып турат да. Мындан улам дагы түшпөй калышы мүмкүн деген коркунуч бар да. Бул үчүн баягы президенттердин деңгээлинде жолугушуу керекпи, саясий чечим керек болуп турабы? Жакынкы убактарда ушундай бир сүйлөшүүлөр пландалганбы? Сүйлөшүүлөр дайым эле жүрүп турат. Кытай Эл Республикасынын посолу менен дагы сүйлөшүүлөр болуп атат. Суар автономдуу областы бар, алардын да жетекчилери менен да сүйлөшүүлөр ар дайым эле жүрүп турат. Бул жерде мен ойлойм, бул саясий көз караштагы маселе эмес. Бул азыркы күндөгү биздин баягы коронавирустан болуп аткан эпидемиологиялык абал болуп атат да.
Эми Кытайда өзүңүздөр билесиздер, 1,5 миллиарддан ашык калкы бар. Алар үчүн ар бир баягы эпидемиологиялык абалдын начарлап кетиши бул катастрофа деп эле эсептесек болот. Алар деле бизге ошентип түшүндүрүп атат. Биз кызыктарбыз сиздер менен жолду ачып эле ушу максималдуу түрдө ушул импортты, экспортты жүргүзгөнгө, бирок ушул эпидемиологиялык абалды биз жакшы көзөмөлгө алыш үчүн максималдуу түрдө биз алар тоскон жок. Биз да тосконубуз жок чек арабызды, бирок ар бир машина кирип, ар бир баягы прицеп деп коебуз, ошо машинанын артында жүк ташуучу транспорт кирип чыгыштын өзү 2,5-3 саатты алып атат. Себеби аны жууш керек, тазалаш керек, киргизип кайра чыгарыш керек. Ушул процедуралар буюрса эпидемиологиялык абал оңолуп кетсе өз абалына тез эле келип калат го деп. Андан тышкары алар да бизге көп мындай немеге барып атат. Жакында эле ал жактан бизге нота келди. Келгиле, сиздердин мамлекетиңиздер менен биздин мамлекеттин арасында жумуш топтору түзүп алып, дагы кандай жеңилдетсек, кантип ушул транспорт жүрүшүн көбөйтсөк деген маселени карап чыгайлы деп жакында нота келди. Биз ал нотанын алкагында азыр дагы видео аркылуу, конференция аркылуу байланышып ишти жүргүзүп атабыз. Айдина? Кодекстин жаңы редакциясын жазып атканда ишкерлер менен талкуу болот, ишкерлер менен чогуу иштеп чыгабыз деп айтылат. Бирок иш жүзүндө андай эмес экенин ишкерлер өзүлөрү айтып, нааразы болуп келишкен. Бул жолкусунда ишкерлер менен талкуу болдубу же качан болот? Анан алардын айтылган сунуш пикирлери канчалык эске алынат? Ушул нерсеңизге мен кошула албайт элем, себеби экономика министрлигинде бир эле салык саясатын жүргүзүү эмес, ошол эле убакта ишкерлерден ыңгайлуу шарттарды түзүү жана ишкердик саясатты жүргүзүү функциясы дагы бар. Биз баланс катары эки жакты бирдей алып кетебиз да. Биз ар бир маселеге ишкерлерди, ассоциацияларын, чоң уюмдарын албетте чакырып турабыз, эч бир аны унутпай. Балким ишкерлердин арасында дагы кээ бир нааразычылыктар болушу мүмкүн. Ал нааразычылыктар эмнеден чыгат? Салык кодекси дагы бул коомдук мамлекет менен ишкерлердин же төлөөчүлөрдүн келишими да. 4/500-600 турабыз. 600'ду бир маселеге алып барса, бир баягы ойго, бир пикирге келишүү өтө кыйын болуп калат. Ошондуктан баягы ортого түшкөн пикирлердин, ойлордун баардыгын талкууга алып туруп, биз эң жакшы, анан көпчүлүктү канааттандырат деген гана пикирлерди алып чыгабыз да. Ошол убакта азчылык же кээ бир ишкерлердин ой пикири эске алынбай калышы мүмкүн, ошолордон нааразычылык болушу мүмкүн. Эми ал турган эле нерсе, баардык эле маселелерде ошондой болот. Ал эми бул кодексти жазып атканда мен айтып кеттим, жарымындай эле бул ишкерлер ассоциациялары катышкан. Биз буюрса эртең эле өзүбүздүн официалдуу расмий сайтка жайгаштырып коебуз. Салык кодексинин иштеп чыгуу жумуш тобунун графиги. Ал жумуш топтун алдында да 6 бөлүм бар. 6 тармакта иштешет. Алардын графиги каалаган адам келип, катышып ой пикирин айтып кетсе болот. Өзүңүз да айттыңыз, негизги салык көбүнчө ишкердик чөйрөсүнөн чогулат деп. Пандемия маалында жабыркаган ишкерлер дагы көп болду. Бул боюнча ошол бизнес ассоциациялары дагы, ири компаниялар дагы муну ырастады. Аларга карата салыктык жактан жеңилдик же болбосо колдоо жагы дагы каралдыбы? Былтыры 2020-жыл билесиздер, пандемия эми гана күчөп келе жатканда, марттын аягында биринчи антикризистик программа кабыл алганбыз. Ал антикризистик программанын алгачкы этабында эпидемиологиялык абалды эске алып, биз ишкерлерди бир жерге топтобойлу, отчетту бердиртпейли, тигиндей мындай деген бир административдик оорчулуктардын баардыгын жоюу боюнча чаралар каралган. Биз 3 айга чейин эч кандай отчет тапшырбагыла, эч кандай декларацияларды тапшырбагыла. Тапшырбай төлөбөй койсоңор ал жерге биз эч кандай санкцияларды, штрафтарды колдонбойбуз деген чаралар болгон. Андан тышкары баягы мамлекеттик имараттарда ижарага отурган ишкерлер бар. Аларды дагы айтканбыз, эгерде ушул пандемиянын аркасынан жабылып же иштебей кала турган болсо, аларды дагы ошол убакытка эч кандай салыктарды, ижара акыларын албоо деген чаралар колдонгон. 1 жылдын ичинде канчалык деңгээлде зыян тартпасын же башка болбосун,
Bizde bankроттук процедура деген бар да. Biz өзүбүздүн департаментке 1 жыл ичинде бир дагы ишкерге банкроттук процедураны колдонбойсуң деген иш-чараларды киргизгенбиз. Бул биринчи пакет болгон, кийин экинчи пакет 3 айдан өткөндөн кийин экинчи пакетти кылдык. Ал пакетте дагы көп чаралар болчу. Эң негизгилери 1 жылга чейин банктын кепилдиги жок болсо дагы ишкерлердин баягы карыздарын төлөөнү мөөнөтүн узартып берүү. Ишкерлердеги эч кандай баягы туум пеняларды жок кылуу. Андан кийин ФСП деген ишкерлерди каржылоо программасы чыкты. 14 миллиардка чейин биз ар бирине жеңилдетилген кредиттерди беребиз деп. Ал программалар ишке ашты. Андан кийин биз жалпы мыйзам чыгардык. Жогорку Кеңеш кабыл алып президент кол коюп берди. Бул ушул 2020 жылдын 1-июлуна чейин болгон бүткүл карыздарды реструктуризациялоо мыйзамы. Мен ойлойм, бул чоң эле биз аракет кылдык. Албетте баарын салыктан бошотуп эле ноль кылып койбодук, бирок мүмкүн болгон мамлекеттин колунан келген чаралардын баардыгын жардам катары ишкерлерге бердик деп ойлойм. Алардын бутуна туруусу үчүн азыркы учурда эми толук реабилитация болду дегенге эрте ага салыктык жактан кандай бир көмөк күтсө болобу алар? Вот ошол как эң акыркы мыйзамдардын бири салыктарды реструктуризациялоо мыйзамы. Бул жерде биз туумдарды, штрафтарды, пенияларды 100%га чейин кечүүгө барабыз, кандайдыр бир шарттарды аткарганга деп. Мен ойлойм, бул дагы аябай жакшы. Ага параллель катары дагы болсо биз улантабыз ишкерлердин каржылоо программасын, бул жеңилдетилген кредиттерди берүү программасын. Бул дагы жакшы көмөк берет. Андан тышкары былтыры биз ушул чакан эң кичинекей ишкерлерге 8 миллион сомго чейин товар жүгүртүгөн ишкерлерге бир жаңы режимди киргизгенбиз. Бул чекене сатуу режими деп салык кодексине киргизип койдук. Эгерде силерден башка эч нерсе биз неме кылбайбыз, каттоого туруп эле контролдуу кассалык аппаратты иштетип турсаң, сен эч кандай салык төлөө, сен салыктык милдеттенмең 0% депчи. Булар мен ойлойм жакшы эле көмөк көрсөтөт. Бир аз саясатташкан суроо сурагым келип атат. Мисалы, көмүскө экономикада өзүнүн саясатын түзүп алган, система түзгөн деген ушул бажынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов кармалды. Андагы дагы бир коюлган маселе бул ушул акчасын, чоң каражаттарды, мыйзамсыздалган каражаттарды адалдоо деген дагы айып коюлду эле. Анын кармалуусу менен бул система ачыкка чыгып, бир төлөмдөр көбөйдү, ачык айкындуулук пайда болду десек болобу? Көбөйгөндүгү байкалдыбы сиздерге? Азыркы күндө эч кандай бажы кызматында 100% айтуу кыйын, эми адамдык баягы субъективдүү бир моменттер болушу мүмкүн, бирок максималдуу түрдө өзүңүздөр билесиздер, автоматташтыруу процессине өтүп атабыз. Бүт ар бир өткөрмө пункттарында баягы бажылык тариздөө пункттарында, складтардын баардыгында камералар коюлган, процесстер автоматташтырылып, бажы инспекция, бажы кызматынын борбордук имаратында чоң ситуациялык борбор түзүлгөн. Ал жерде ушул чоң экран коюп туруп, ар бир өткөрмө пунктунун, ар бир баягы салык тариздөө пункттарынын онлайн режимде көрсөтүлүп турат, процесстер автоматташтырылып атат. Андан тышкары мына жакында эле буюрса бажы кызматында атайын бир орун басар катары ушул IT специалист, IT эксперт катары бир орун басардын ордун берип туруп, ушул бүткүл процесстерди автоматташтырууга милдеттеме коюлду. Ал жерде указда биздин президенттин жарлыгында байкасаңыздар керек, ал жерде электрондук декларациялоо принциптерин киргизүү, анан индикаторлорду киргизүү. Эгерде баардыгы жакшы болсо, тез эле эч кандай бир тоскоолу жок өтүү. Бизде Грузияда жасашкандай 3 категория бар. Биринчиси жашыл жол, эч кандай тоскоолдугу жок өтөт. Экинчиси бир шарттуу түрдө сары жол деп коюлду. Ал жерде бир 1 сааттан 3 саатка чейин жолдо өтүп кетиш керек. Үчүнчү категория гана баягындай аябай мурдатан аткарган иштери туура эмес бир салык төлөөчүлөр болсо, ошолорду гана мындай тереңирээк изилдөө моменттери коюлуп, жалпысынан процедураларды мен ойлойм уже жакшыртып келатабыз.
Ошондо киреше көбөйгөн жокпу? Киреше көбөйүш боюнча азыр салыштырыш болбойт, мүмкүн эмес. Себеби 2019-жылдагы экономикалык ситуация башка ситуация болчу. Бүт чек-аралар ачык, товар жүгүртүүлөр аябай чоң деңгээлде болуп турган. 2020-жылы пандемия болду дагы бүт жабылып калды да. Бунун үчүн салыштырыш өтө кыйын. Эми биз экономикалык өсүүнү, экономикалык темптерин өз абалына келтирип алгандан кийин мен ойлойм салыштырып аны чыгарса болот деп. Түшүнүктүү. Келиңиз Эрнан. Европа өлкөлөрүндө, өнүккөн өлкөлөрдө мисалы баягы салык төлөөчүлөр үчүн дагы атайын шарттар түзүлгөн, ошол эле онлайн салык төлөгөндөр. Анан бул жаатта биз деле кандай иштерди алып барышыбыз керек? Кандай иштер жүрүп жатат азыр? Биз бул иштерди алып барып атабыз. Бүткүл салыктык тарездөө, салыктык жолжолордун баардыгын электрондук форматка өткөзүш керек. Албетте. Баягы мен башында айтып кеткендей, элдин жарымы ушул электрондук форматка өтүүнү колдосо, элдин жарымы колдобойт. Бирок ошого карабай биз баары жеңилдик шарттары менен өткөзгөнгө аракет кылып атабыз. Эң алгачкы кадамдар катары мына жеке чакан ишканалардын баягы патенттерин азыр онлайн электрондук түрдө ала беришет. Ошол эле убакта социалдык камсыздандыруу полистерин алышат. Электрондук отчет боюнча мына 1-январдан баштап бүткүл чоң ишканалардын баардыгы электрондук түрдө, мындай милдеттүү түрдө электрондук беришет. Ошолорду жеңилдетүү үчүн жөн эле баягы ушул турган турпаты менен электрондук форматка өткөзүп койбой, биз салыктык, социалдык камсыздандыруу статистика комитетинин отчетторунун баардыгын карап, кайсыл жерлеринде бири-бирин кайталаган жерлер бар, баардыгын бириктирип, бир отчет кылып туруп электрондук форматка өткөзүп койдук. Эми кийинки кадам боюнча бул чакан бизнесте дагы ошол электрондук отчетко бирдиктүү 3-4 органга эмес, бир эле органга бир электрондук отчет тапшырууга өтүп атабыз. Андан тышкары мисалы счет фактура деп коебуз. Счет фактураны мурда чоң кагаздарга көп тиркемеси менен жазып жүрүшкөн. Азыркы күндө ошол эсеп фактуралардын баардыгы 2020-жылдын 1-июлунан баштап баары электрондук форматта өтүп атат. Барып салык кодексинин механизмдери, принциптери өзгөрүп туруп, салык төлөөчү менен салык кызматкери бири-бирин мындай көрбөй, жолукпай эле калат да. Баардык нерсе электрондук болот. Электрондук түрдө декларация тапшырылат, электрондук түрдө отчеттор тапшырылат. Биз азыркы жаңы салык кодексине киргизейин деп атабыз, электрондук текшерүү деп. Текшерүүнү дагы электрондук форматка өткөзүп, дистанционно ага барбай эле текшерип койсо болот. Келиңиз Бахар, сизге келели. Ошол көмүскө экономиканын улайда, мисалы, ишкер эмне үчүн көмүскөгө иш алып барат? Бул салыктын түшүнүксүз же татаал болушунан улам да. Албетте ар бир салык кодекси же болбосо мамлекеттин саясаты ошол көмүскөнү ачыкка чыгарууну көздөйт, бирок ошонсу дагы бизде азыр 35% тегерегинде болуп атат көмүскө экономика. Жана айтып кеткендей, мисалы Кыргызстандын салыгы төмөн болгонуна карабай, бизде эл баары бир салык төлөөдөн качат да. Эмнеге качат? Анан бир стимул, ошо салык төлөөгө болгон бир стимул бере турган бир механизмдер барбы? Ошого эле кошуп айтып кетсеңиз, мисалы, бизде канча түрү бар салыктын, канчасы кыскартылат? Салык төлөөдөн бир эле Кыргызстандагы ишкерлер качпайт, дүйнө жүзүнүн баардыгы качат адан. Аны эске алып коюш керек. Бирок кандайдыр бир коомдо, кайсыл бир мамлекетте салык төлөө маданияты жогору, кээ бир коомдо салык төлөө маданияты элге сиңире элек да, терең сиңире элек. Бул бир жагынан, экинчи жагы кээ бир мамлекеттер башка жол менен барат, салык төлөөгө болгон салык төлөөчүлөргө аябай катуу жазаларды колдонуу, чараларды колдонуу дегенге. Үчүнчү механизми бул салык төлөө жолжолорун аябай жөнөкөйлөштүрүү жана автоматташтыруу. Мен баягы башында айтып кеттим, Грузия менен Россия Федерациясында ушул ар бир товарды башынан баштап өндүргөндөн же импортталгандан баштап аягына чейин байкоо жүргүзүү, кимге сатты, ал дагы кимге сатты, канча сомго сатты, кандай сатты, аягына барып кайсыл дүкөндөн же кайсыл немеден жеке адам алды. Ушулга чейин баардыгы автоматташтырылган түрдө мындай байкоого алынган да, алынып келатат. Ошол процесс бизде да жүрүп атат. Алгачкылары баягы мен эсеп фактурасы деп едим, электрондук эсеп фактурасы как раз бул бир элемент.
ар бир бири-биринен өткөн сатуунун баардыгы электрондук түрдө эсеп фактурасы аркылуу кетиш керек. Бул бизге ошол кимден кимге сатканды берет. Экинчи элемент бул жалпы контролдук кассалык аппаратты колдонууну биз жайылтышыбыз керек. Эми мурдатан баягы аппараттык контролдук кассалык аппараттар кымбат болгондо бир 10 миң, 15 миң сом болуп, бул чакан ишканалар үчүн, чакан жеке ишкерлер үчүн кымбат болгондуктан азыр биз салык кодексине киргизгенбиз виртуалдык контролдук кассалык аппараттар деп. Азыр бардыгы дүйнөдө өтүп атпайбы? Ошол эле сиздердин колдонуп жүргөн смартфонуңуздар деле приложение катары кирет. Ошол приложение менен каттоого өтүп коюп, ошону эле колдонуп турса, бул бекер эле неме. Бул эмнеге бизге маанилүү? Себеби акыркы төлөөчүгө, акыркы сатуучу ошол мобилдик приложение менен ушу келген товарын сатып турса, бул товар жүгүртүүнүн баардыгын биз эсепке ала алабыз. Дагы бир жакшы механизм катары мына 1-июль 2021 жылы буюрса биз эң бир баягы салыкты көп төлөй турган категориядагы 2 товарга, бул алкоголь менен табакка маркалоо киргизебиз. Маркалоонун негизги максаты дагы ошондон биринчиден байкоо жүргүзүүнү көзөмөлгө алуу, экинчи керектөөчүлөргө сиз менен бизге ар бир товарды, ар бир продукцияны алганда ошонун сапатына кепилдик берүүдө. Бул кайсыл жерден келген товар, кимден кимге сатылып келди, мага кайсы түрдө келип атат деген. Ушулардын баары мен ойлойм таасирин берет дагы, баягы көмүскө экономиканы минималдаштырууга жардам берет деген ойдомун. Анан мында кызыктыруу саясаты кандай жүрүш керек? Мисалы өркөн өлкөлөрдө белгилүү ырчылар же башка ошол маданият өкүлдөрү дагы мен мынча салык төлөдүм деп, же болбосо массалык маалымат каражаттарында эң көп, эң мыкты салык төлөөчүлөрдүн топ 10 деген сыяктуу бир рейтингдер чыгып турат эмеспи? Бул боюнча биз азыркы редакцияда сунуштап атабыз, рейтинг налогоплательщика деп, ошол салык төлөөчүнүн рейтинги деп. Ошол рейтингин системасын киргизебиз. Эгерде эң жакшы деген ошол рейтингдеги эң башында, сап башында турган салык төлөөчүлөрдү кандайдыр бир стимулдарды берүү биринчиси, экинчиси ошол рейтингдин башында, сап башында турган салык төлөөчүлөрдү эч кандай бир текшерүүгө албоо да. Рейтингдин эң аягында тургандарды гана текшерүүгө алабыз. Ушул жеринен мен ойлойм дагы жакшы стимул болот. Анан дагы баягы элдик көзөмөл дегенди киргизели деп атабыз. Элдик көзөмөл деген бул ар бир жаран ушу бир нерсени сатып алып атканда, башка эгерде бир ошол товардын расмий түрдө келбей көмүскөдө экен боло турган болсо, ага белги берүү бир жагынан. Экинчиси баягы ККМди жайылтуу үчүн көп мамлекеттер колдонулат. Ошол ар бир жаран алган товардагы чектердеги баягы топтолгон акчанын кандайдыр бир бөлүгүн кайтаруу же болбосо бир вычетке коюу да. Ушул жерлерин дагы ойлонуп атабыз стимулдаштыруу үчүн. Мына сиздер айтып кеткендей белгилүү адамдар ушундай бир салык төлөөчүлөрдүн башында туруп үлгү катары турат деген, бул дагы салык төлөө маданиятынын эң бир жакшы бир элементи. Ойлонуп көрөйлү, биз аны да киргизгенге аракет кылайлы, анда ойлонуп көрүш керек. Чоң рахмат идеяңарга. Берүүбүз эми акырын жыйынтыкка атат азыр. Бул жаңы редакция качан ишке кирип баштайт жана негизи эле бул салык системасына болгон сунуштар же нааразычылыктар, кайтарым байланыштар кандай ишке ашып атат? Муну дагы жакшыртуу каралдыбы? Эң негизгиси биз жалпы сиздерден да суранып кетебиз, эми баягы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катары. Биз ачыкпыз, жумушчу топ дагы ачык ишин алып барат. Кандай гана ой пикир болбосун, экономика жана финансы министрлигине кайрылса болот. Экономика жана финансы министрлигинин расмий сайтында да контакттар жазылган. Ошол жерге дагы почтасына дагы кайрылса, биз ал ар бир кайрылууну карабай койбойбуз. Ар бир кайрылууну албетте жумушчу топтун алкагында карап кетебиз деп ишендирип кетем да. Качан ишке киргизүү боюнча жол картасы түзүлгөн. Жол картасына ылайык сентябрдын бир орто ченине чейин биз аны жазып бүтүшүбүз керек. Андан кийин чоң талкууларга алып, бир ай, 1,5 ай талкууга алсак, анан жогорку кеңештен өткөзүү процедуралары бар. Ошону менен биз божомолдоп атабыз. 1 январь 2022 жылы
салык кодекси күчүнө кирип иштеш керек депчи. Буюрса аракет кылабыз ошол. Чоң рахмат Бекболот мырза, биздин убактыбыз да аяктап калды. 1 саат бою бизге ар кандай маалыматтар бергениңизге ыраазычылык айтабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, биз бүгүн 5+1 программасында салык кодексинин жаңы редакциясынын ош иши боюнча кеп кылдык. Жалпылап айтканда, салык төлөөчүлөрдүн милдети салык төлөө болсо, анын эффективдүүлүгүн пайда кылып жана туура калыптандырып, бул жакта салык төлөөчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүү мамлекеттин милдети. Негизги мамлекеттин дагы элдин дагы турмушу бул салыктарга байланган дагы эсиңиздерге салуу менен биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Муну кайталап биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан дагы көрүп, пикир калтырууну дагы унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар. Салам, эмне жаңылык? Салам, бизде жаңылык көп. Таңдагы актуалдуу жана жаңы маалыматтар. Күн сайын 5+1-де. Саясат. Коом. Экономика. Дүйнө жаңылыктары. Маданият. Күн сайын Марал ТВ жана радиосунда 8:00-дө 60 мүнөт түз эфирде.